Сиздер деле чыгып көрсөңүздөр, сиздер деле адашасыздар болуш керек. Азыркы биздин диакондар аяттарды жаттап айтып жатышат. Эгерде сиздер турсаңыздар, аябай жакшы болмок деген ой келди. Чогуу сыйынабыз. Сүйүүгө жана ырайымга толгон биздин Кудай Ата, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ыйса Машаяктын улуу сүйөөсү аркылуу жана ырайымы аркылуу бизди куткарып алып, мындан аркы жашообузду бир гана сиздин денеңиз болгон жыйында жашашыбыз үчүн, ар дайым ырайым менен коштоп келгендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Бул дүйнөдөн арылып, сиздин жыйыныңызда чогуу болуп, сиздин эркиңизди аткарып, жакшы кабарды баардыгыбыз чогуу биргеликте таркатышыбыз үчүн жыйын канчалык маанилүү экендигин күндөн күнгө бизге түшүндүрүп берүүңүздү суранабыз. Жана жыйын үчүн мен кандайча иштерди кыла алам, кандай кылышым керек экендигине сөз менен мени да жетектеп берүүңүздү суранабыз. Жыйын Кудай Атанын сөзүн үйрөнө турган жана насаат ала турган жер. Сөздү угуп эле тим болбостон ошол сөз боюнча жашашыбызга, ар дайым тил алчаак болуубузга дагы жардам берүүңүздү суранабыз. Мындан аркы жашообузда дагы ар дайым сиздин издериңиз биздин жашоодо калтырылышы үчүн бизди сергек кылып, дайыма жетектеп берүүңүздү суранып, баардыгын сизге тапшырабыз. Биздин жашообузда сиздин сөзүңүз аткарылып жаткан учурда ар дайым баталарыңызга ээ болуп, жыйындын ичинде баталуу адамдардан болуп жашашыбыз үчүн өзүңүз жетектеңиз. Биз жакынкы күзгү конференцияга даярданып жатабыз. Күзүндө боло турган конференцияда көптөгөн адамдар сиздин алдыңызга келип, ыйык-руктун жетеги менен куткарылууга ээ болуп, жана ошондой эле ошол конференцияга даярданып жаткан баардык биздин бир туугандарга Кудай өзүңүздүн үзгүлтүксүз ырайымыңызды тартуулап берүүңүздү суранабыз. Монголияга аттанган биздин пасторубуз Ли Юан пасторго жана көптөгөн бир туугандарга Кудай өзүңүз алардын жолун жетектеп, сиздин улуу сүйүүңүз жана ырайымыңыз дайыма чогуу болуп, ушул саатта биз менен чогуу боло албаган бир туугандар кайсыл жерде болбосун дайыма сиз жөнүндө ой жүгүртүп, сиз менен чогуу болушуна суранабыз. Баардыгына ыраазычылык билдирүү менен бизди куткарып алган Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогуу угабыз.
Даңктоо группасы үчүн өзгөчө ыраазычылык. Тиметейдин жазган биринчи каты, 3-бөлүм. Тиметейге жазылган кат 1-Тиметей 3-бөлүм. 1207 бет. 1-Тиметей 3-бөлүм 14-аяттан 16-аятка чейин. Ачсаңыздар, анда 3 аятты чөг окуйбуз. Сага жакында барам деген үмүтүм бар болсо да, балким кечирээк барып каламбы деп ушул катты жазып жатам. Чындыктын тиреги жана негизи, тирүү Кудайдын жыйыны болгон Кудайдын үйүндө өзүңдү кандай алып жүрүүнү билишиң керек. Ишенимдин сыры улуу экендиги шексиз. Кудай адам болуп келди. Анын адил экендиги рух аркылуу далилденди. Ал периштелерге көрүндү, элдер арасында жар салынды, дүйнөдө ишеним аркылуу кабыл алынды, даңк менен жогору көтөрүлдү. Эми сентябрь айы, аба ырайы да бир аз салкындап калды. Азыр эле биз чогуу хорду уктук. Жүрөгүм ушунчалык элжиреди. Өзүмдү токтотушум керек эле, бирок кандай кылышым керек азыр билбей атам. Чындыгында дагы бир жолу уккум келди эле айкаш жыгач жөнүндө. Ыйса Машаяктын айкаш жыгачы деген хор ырдап берди бизге. Ыйса башчы болгон жер бул жыйын. Дал ошол жыйындын ичинде биз куткарылууга ээ болгонбуз, руханий жашоо менен жашап келе жатабыз. Эгерде жыйын эмне экендигин биз жакшы билбесек, анда руханий жашоодо дагы жакшы жашай албайбыз. Руханий жашоо менен жашап жатып дагы эң эле негизги маанилүү нерсе жыйын жөнүндө билбей жашай беришибиз мүмкүн. Жашообузда кандайдыр бир кыйынчылыктар пайда болсо, менин колумдан келбеген нерселер башыма түшкөндө, жыйындын жардамына ээ болгон учурда, жыйын ушунчалык маанилүү турбайбы деп ошондо гана биз көңүл бура баштайбыз. Ошондуктан биз бүгүнкү окуп кеткен аяттарды карасак, элчи Павыл Тиметейге жазган каты «Мен сага жакында барам» дейт. Бул катты жазып жатканымдын себеби, бир аз кечирээк барып калсам да, сен Кудайдын жыйыны болгон Кудайдын үйүндө өзүңдү кандай алып жүрүүнү билишиң керек деген максатта жазылган. Ошондуктан 15-аятта чындыктын тиреги жана негизи, тирүү Кудайдын жыйыны болгон Кудайдын үйүндө өзүңдү кандай алып жүрүүнү билишиң керек. Ошондуктан бүгүнкү биздин сөздүн темасы Кудайдын үйүндө кандай өзүн алып жүрүү керек. Кудайдын үйүндө. Кудайдын үйү деп биз жыйынды айтабыз. Ошол жыйын жөнүндө бүгүн бир аз кененирээк деталдуу түрдө ой жүгүртүп көрөбүз. Жыйынды сиздер кандайча түшүнөсүздөр? Анан дагы бир тема, ошол Кудайдын үйүндө биз кандайча өзүбүздү туура алып жүрүшүбүз керекпиз. Убакыт бизге канчалык тар болгонуна карабастан, 15-аятты карасак, чындыктын тиреги жана негизи, тирүү Кудайдын жыйыны болгон Кудайдын үйүндө өзүңдү кандай алып жүрүүнү билишиң керек. Бул Кудайдын жыйыны, Кудайдын үйү деп айтылат. Чындыктын тиреги жана негизи. Жыйын деп маанисин карай турган болсок, баарыбызга эле маалым болгондой, экклесия деп грек тилинен алынган, бул өзгөчө чогулуш дегенди билдирет. Жыйын деген сөздү өтө жакшы түшүндүрүп берген аят бар. Ал 1-Корунтуктар 1-бөлүм 2-аятта эмне деп айтылат? Кудайдын корундагы жыйыны,
адамдын жыйыны эмес, Кудайдын корунттагы жыйыны. Машаяк Ыйса аркылуу ыйыкталган жана ыйык болууга чакырылган. Каяктан ыйыкталышты, каяктан чакырылышкан? Ыйса Машаяк аркылуу. Ыйса Машаяктын ысымын чакыруучулардын бардыгы чогулган жер жыйын деп аталат. Бардык адамдар көптүк түрдө айтылат. Ошондуктан ушул аяттын негизинде жыйын эч качан бир кишиден курулбайт экендигин биз түшүнө алабыз. Машаяк Ыйса аркылуу ыйыкталган, ыйык болууга чакырылган адамдар. Эфестиктер китебин карай турган болсок, Эфестеге жайгашкан бир туугандар, ыйыктар деп айтылат көптүк түрдө. Матай 18-бөлүм 20-аятта да айтылат: ким эки жандан көп адам менин ысымым урматына чогулса, мен да ошол жерде алардын арасындамын. Ал жыйын деп аталат. Бир адам эч качан жыйын боло албайт. Эки же андан көп адам чогулса Ыйсанын ысымына, анда ошол жерде ал башчы катары чогуу болом дейт. Ыйса Машаяк ал жыйындын башчысы болуп келет. Ыйса бул дүйнөдө болгон учурда өлүп кайра асманга көтөрүлгөнгө чейин мындайча сөздөрүн айткан эле. Матай 8-бөлүм 20-аятта: түлкүлөрдүн да ийини бар, асмандагы канаттуулардын да уясы бар. Ал эми адам уулунун башка алкалар жери жок. Дене каяка байланыш болуш керек? Баш менен бир болушу керек эле. Ал эми Ыйса Машаяк тирүү кезинде бул дүйнөдө болгон учурда ал башка алкалар жери да жок деп өзү жөнүндө айтат. Ыйса Машаяк айкаш жыгачка кадалып, өлүп, тирилип, асманга көтөрүлгөндөн кийин ага ишенген адамдардын бардыгы жыйынды түзүшөт. Ал эми ошол жыйындын башчысы Ыйса Машаяк өзү болот. Буну биз жакшы билебиз. Ал жыйынды адам эч качан өзү тургуза албайт. Анын түзүлүшү дагы адам аркылуу аткарылбайт. Эмне үчүн? Анткени Ыйса жыйын жөнүндө кайсыл убакыттан баштап айтылган, бул дүйнө жаратылганга чейин эле Кудай Ыйса Машаякты бул дүйнөгө жиберем деп айтып келген. Анан Ыйса Машаяк ошол жыйындын башчысы. Демек, жыйын жөнүндөгү Кудайдын эрки же болбосо планы дүйнө жаралганга чейин эле болгон эле. Ыйса Машаяктын ичинде болгон бардыгыбызды, куткарылууга ээ болгон бардыгыбызды Кудай бир сөз менен жыйын деп айтат. Ал жыйынды адам эч качан өзүнүн атынан тургуза албайт. Анткени дүйнө жаратылганга чейин эле Кудайдын эрки боюнча жыйын жөнүндө пландалган эле. Ошондуктан кээ бир учурда адамдар менин жыйыным, баланчанын жыйыны деп аташат, ал туура эмес. Анткени жыйын Ыйса Машаяк аркылуу гана түзүлгөн жыйын болуп саналат. Элчи Петр Ыйса Машаякка мындайча жооп берет: сен тирүү Кудайдын уулу Машаяксың деп. Өзүнүн ишенимин ушундайча ал күбөлөндүрөт. Ошол учурда Ыйса ага: ушул таштын үстүнө мен өз жыйынымды курам дейт. Ыйса мен өзүм курам дейт. Адам эмес, Ыйса өзү. Көптөгөн Кудайга ишенген адамдар, Кудайдын ишин аткарып келген адамдар жыйынды менин жыйыным деп айтышат. Ал туура эмес фразалар. Эмне үчүн? Анткени ал Машаяктын жыйыны, Кудайдын жыйыны. Анткени ошол жыйынды Кудай Машаяк өзү тургузгандыктан. Ошол жыйын, анын түзүлүшү бар, проекти бар. Мисалы үчүн чоң тургузулган үйлөр болобу, имараттарды карай турган болсок, анын өзүнүн проектиси болот, түзүлүшү болот, формасы болот.
Анан жыйын дегенде бул имаратты элестеткен адамдар өтө көп. Имарат көзгө көрүнгөн бул үй эмес, куткарылган адамдардын чогулушу. Ошол куткарылган адамдардын чогулушу жыйын деп аталат. Жыйындын ичинде тургузулган түзүлүш ар кандай болушу мүмкүн. Ошол имарат гана түзүлүшкө ээ болбостон, жыйын өзү дагы түзүлүшкө ээ, формага ээ. Кандай формага? Баш жана дене бириккен формада. Эфестиктерге жазылган кат 1-бөлүмдү дагы чогуу ача кетели. Эфестиктерге жазылган кат 1-бөлүм. Эфестиктерге 1-бөлүм. 22 аяттан баштап мен силерге окуп берейин. 22. Бардыгын анын бут алдына багындырган жана аны бардыгынын үстүнөн жыйындын башчысы кылып койгон. Жыйын анын денеси, бардыгын бардык жагынан толтуруучунун толуктугу. Жыйын анын денеси деп айтылат. Сиздер да ойлонуп көрсөңүздөр, дене эле болсо, баш жок болсо, анда ал өлүк нерсе болуп калат. Ошондуктан адамдын денеси, организм баш жана денеден турат. Эгерде баш жок болсо, анда ал өлүк дене болуп калат. Биз жыйынды элестеткенде денени гана эмес, башты да кошо элестетишибиз керекпиз. Анткени баш менен дене экөө бириккендей эле жыйын анын денеси, Машаяк ал өзү башчы. Кудай өзү башчы. Машаяктын денеси, Машаяк. Ошондуктан Машаяк жана жыйын деген нерсе ар дайым экөө чогуу жүрөт. Баш менен дене бириккендей эле Машаяк менен жыйын ар дайым бир экендигин биз өзүбүзгө түшүнүшүбүз керекпиз. Жыйын дегенде, башчы бар турбайбы деп биз көп нерсени элестетсек болот. Баш кандай ролду, функцияны аткарат? Дене өз алдынча өсүшү үчүн, кыймылдашы үчүн баштан буйрук берилиши керек. Колосалыктарга жазылган кат 2-бөлүм 19 аятты ачабыз. Колосалыктарга 2-бөлүм 19 аят. Чогуу окуйбуз. Бүт дене болсо муундар жана булчуңдар аркылуу баш менен биригет да бекемделип Кудай берген өсүш менен өсөт. Мисалы үчүн адамдын денесин деле карасак, дене өз алдынча өсө албайт. Качан баш буйрук бергенде гана дене өсөт. Жыйындын өскөн процессин деле карап көрсөңүздөр, качан башчы буйрук кылганда, иштегенде гана жыйын, дене өсөт. Биздин жыйындын башталышын, жыйындын тарыхын карап көргөн болсок, биздин жыйын пайда болгондон 40 жылдан ашык убакыт өттү. Ошол убакыттын ичинде канчалаган өзгөрүүлөр болду. Анын бардыгын жетектеп келген ким? Башчы болгон Машаяк өзү. Ошондуктан биз жыйынды элестеткен учурда сөзсүз түрдө башчы бар экендигин эсибизден чыгарбашыбыз керекпиз. Бирок биз кандайча ойлойбуз? Башчыны унутуп коебуз. Же болбосо жыйын менен Машаякты эки жакка бөлүп коюп, ой жүгүртүшүбүз мүмкүн. Жыйын кандай маанеге ээ? Жыйындын башчысы эмне иштерди аткарат? Ошолордун бардыгын биз ойлонбой туруп жыйынды гана элестете турган болсок, анда ортодон ар кандай көйгөйлөр, кыйынчылыктар пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан дененин үстүндө дайыма баш биринчи орунда тургандыгын биз ар дайым билишибиз керекпиз. Теңир
үй бүлөлөргө тиешелүү сөздөрдү дагы айткан. Эфестиктер 5-бөлүмдө аялы менен күйөөсү кандай мамиледе болушу керек деген сөздөр айтылат. Аялдар күйөөсүнө баш ийсин. Ал эми күйөөлөр аялыңарды машаяк жыйынды сүйгөндөй сүйгүлө. Ошондуктан күйөөлөргө берилген буйрук бул сүйүү. Ал эми аялдарга берилген буйрук бул баш ийүү. Ошол сөздөрдү айтып отуруп, Эфестиктер 5-бөлүм 32-аятта эмне деп айтылат? Бул сыр аябай терең. Менин айтканым машаякка жана жыйынга тиешелүү. Аял менен күйөөсүнүн ортосундагы мамиле жөнүндө айтып отуруп, бул сыр аябай терең деп айтылат. Анан айткан сөздөр эмне деп? Менин айтканым машаякка жана жыйынга тиешелүү. Аялы менен күйөөсү экөө бир болду, бирикти. Ошондой сыяктуу эле машаяк менен куткарылган машаякчылар биз бир боло алабыз. Ошондуктан жыйын жөнүндө айтылганда ар дайым машаяк жана биз ошол жөнүндө айтылат. Машаяк өзү башчы болуп келген жыйын кандай жыйын экендигин элестетип көрөлүчү. Жыйындын өзүнүн орду бар. Эфестиктер 1-бөлүм 22-аятта биз буга чейин окуп кеткендей, баардыгын анын бут алдына багындырган жана анын баардыгынын үстүнөн жыйындын башчысы кылып койгон. 22-аятты ойлоп көрсөк, жыйын каякта жайгашкан? Баардык нерсенин, Кудай жараткан нерсенин баардыгынын үстүндө турган бул жыйын. Анын ичинде биз жашап жаткан жер шары да бар. Материалдык биздин материяны карай турган болсок, анда баардык дүйнөнүн үстүндө жыйын жайгашкан. Жыйындын орду ушунчалык маанилүү жана бийик экендигин биз жакшы билишибиз керекпиз. Ошол жыйындын ичинде жүргөн, жашаган биз эч качан жыйын жөнүндө жеңил ойлогонубуз ал туура болбойт. Кээ бир адамдар мындайча ойлошот: ой, бул эмне деген жыйын? Жыйында эмне, сүйүү да жокпу деп нааразы болушат. Жыйын деген адам жыйынга карата оңой сөздү айтууга мүмкүн эмес жер. Эмне үчүн анткени жыйындын башчысы Кудай өзү. Эгерде жыйынга каршы, жыйынга карата ар кандай сөздөр айтылган болсо, бул өтө эле чоң адашкандык жана туура эмес нерсе. Эгерде жыйын чындыгында эмне экендигин биле турган болсок, анда биз жыйынга карата ушунчалык этияттык жана кылдаттык менен мамиле кылат болчубуз. Жыйын жөнүндө ыйык жазуу бизге үзгүлтүксүз түшүндүрмөлөрдү берип айтып келет. Машаяк жөнүндө жана жыйын жөнүндө бул сыр деп айтылат. Кудайда да көптөгөн сырлар катылган. Мисалы үчүн жыйынга тиешелүү болгон сырлар бар, такыбаалыктын сыры бар, ишенимдин сыры бар. Такыбаалыктын сыры, ишенимдин сыры бар, машаякка байланыш болгон сырлар бар. Ыйык жазууда айтылган сыр деген сөздү укканда эч бир мааниси дагы түшүндүрүлбөстөн такыр эле бекитилген нерсе эмес. Мисалы үчүн Кудайдын сыры болгон машаякты биз кандайча биле алабыз? Колосалыктарга жазылган кат 2-бөлүм 2-аятта ачабыз. Колосалыктар 2-бөлүм 2-аят. Мен окуп берейин. Бул алардын жүрөгүн тынчтандырып, сүйүү менен бириктирсин. Кудай Атанын жана машаяктын сырын билүү үчүн жеткилең түшүнүктүн бардык байлыгына ээ болушуңарды каалайм. Кудай Атанын машаяктын сырын билишиңерди каалайм.
Машаяк сыр деп айтылат. Такыр эле бекитилген, такыр эле эч бир айтылбаган нерсени сыр деп айтсак болот. Бирок силерге суроо, Машаякты билбейсиңерби? Эмне үчүн анда ыйык жазууда Машаяк бул сыр, Кудайдын сыры деп айтылат. Анткени ошол Кудайдын сырын бизге ачып берген чындык. Бизге ачылган сыр, чындык. Адамдардын бардыгы таанып билиши үчүн ачылган сыр. Бул өтө таң калыштуу эмеспи? Машаяк Кудайдын сыры, ошол эле учурда жыйын да Кудайдын сыры. Чындыгында адамдар жыйын эмне экендигин билишпейт, өзгөчө куткарылбаган адамдар. Ал эми куткарылган адамдар күндөн күнгө жыйын эмне экендигин таанып билиши керек. Машаякты да таанып билиши керек. Ошуя китеби 6-бөлүм 3-аятта ошондуктан таанып билели, Теңирди таанып билүүгө эмне кылалы дейт? Умтулалы. Чындыгында Теңирди таанып билиш үчүн ушунчалык умтулуп жатасыздарбы? Же жыйынды таанып билиш үчүн аракеттерди жумшап жатасыздарбы? Машаяктын сыры болгон жыйын. Машаяктын сыры болгон жыйын. Эмне үчүн? Анткени Эфесиктерге жазылган кат 3-бөлүм. Эфесиктерге жазылган кат 3-бөлүмдө карасаңыздар, мындайча сөздөрдү элчи Павыл аркылуу айткан. 3-аятта, 3-бөлүм 3-аятта Кудайдын ырайымы жана силерге жарыялоо кызматы мага тапшырылганын уккансыңар. Силер бул катты окуганда Машаяктын жашыруун сырын кандай түшүнөрүмдү байкай аласыңар. Колосалыктар 2-бөлүм 2-аятта айтылган эле, Кудай Атанын Машаяктын сырын билишиңерди каалайм деп. Анан Эфесиктер 3-бөлүм 4-аятта айтат, силер бул катты окуганда, тагыраагы Эфесиктерге жазылган катты окуганда Машаяктын жашыруун сырын түшүнө аласыңар. Жүйүттөр жана бутпарастар эч качан бир болууга мүмкүн эмес эле. Эмне үчүн? Анткени бутпарастар кандай образда, кандай жашоодо жашап келишти эле. Эфесиктер 2-бөлүм 11-аятта ошондуктан эстегилечи, бутпараст болуп төрөлгөн силер бир кезде кол менен сүннөткө отургузулгандар тарабынан сүннөтсүздөр деп аталчусуңар. Ошол мезгилде силер Машаяксыз элеңер, Израиль коомчулугунан четтетилген элеңер, келишимдердин негизинде берилген убадаларга чоочун элеңер. Бул дүйнөдө үмүтсүз жана кудайсыз элеңер. Бир кезде алыс болгон силер Машаяк Ыйса аркылуу, Машаяктын каны аркылуу азыр жакын болуп калдыңар. Эми эки алыс болгон нерсе биригип жакындап калды. Ошол Машаяктын сыры жөнүндө айтылат. Машаяктын сыры эмне? Жүйүттөр жана бутпарастар экөө биригүүгө мүмкүн эмес эле. Бирок алар биримдикке чакырылды. Эмне аркылуу? Жыйын аркылуу. Азыр карап көрүңүздөрчү, оң жагыңызда, сол жагыңызда кимдер отурат, астыңызда, артыңызда. Жакшылап карап көрүңүздөр. Бир туугандар дагы бар. Бирок силердин араңыздарда биринчи жолу көрүп аткан бир туугандар дагы адамдар бар. Бирок эмне үчүн бардыгыбыз бир жерде отурабыз? Биз жакын туугандар эмеспиз, жердештер эмеспиз. Бизди бир нерсе байланыштырган жок бул дүйнөдө. Ал эми жыйындын ичинде байланышканыбыз бир гана Ыйса Машаяктын каны аркылуу. Эки нерсени бир кылып бириктирген бул Машаяктын сыры. Ошондой эле Кудай менен күнөөкөр эч качан бир болууга мүмкүн эмес эле. Бирок азыр бирикти, бир болду. Дене менен баш экөө алганда эки бөлөк. Бирок дене менен баш бириккенде гана бир денени түздү. Машаяктын сыры
жыйындын сыры, ошонун баардыгын Кудай бизге ачып койду. Ал сырды таанып билген адамдар өтө эле аз деп айтылат. Бул дүйнөнүн адамдары, куткарылган адамдардын ичинде дагы Кудайдын жашыруун сыры болгон Машаяктын сыры болгон жыйын жөнүндө шунчалык умтулуп, ошонун баардыгын дагы да билейин деген адамдар өтө аз. Үчүнчү күнү келет, жекшембе күнү келет дагы, ооба мен жыйында жашап жатам деп өздөрүн сооротушат. Бирок чынында андай эмес. Жыйын бул Кудай тарабынан тургузулган, жыйындын башчысы Кудай өзү ачылган жашыруун сырдын баардыгын адамдарга тартуулайт. Кудайдын жашыруун сырын биз таанып билишибиз үчүн ага эң эле жөнөкөй жол, же болбосо ачкыч бул момун. Же болбосо биримдик. Забур китеби 149-бөлүм 4-аятта Теңир өз элине ыраазы, момундарды куткарып даңкка бөлөйт. Биз жакшы кабарды таркаткан адамдар эмне үчүн куткарылбайт? Анткени алар ушунчалык текебер, Кудайдан дагы текеберленип кетишкен. Ошондуктан куткарылууга ээ болушпайт. Куткарылгандан кийин биз эмне үчүн дагы да Машаякты биле албайбыз? Жыйын жөнүндө дагы изилдеп үйрөнө албайбыз. Анткени менин жүрөгүм дагы да текебер болгондуктан. Биз качан момун болгондо гана, жоош болгондо гана Кудайдын жашыруун сыры болгон жыйынды дагы да көп изилдеп биле алабыз. Ошол жыйында Кудайдын керемет күчтөрү бар. Биз элестеткенден да, биз ойлогондон дагы артык кылып көрсөткөн Кудайдын керемет күчү бар. Чындыгында жыйындын ичинде биз көптөгөн сыйынууларды Кудайга кайрылып суранабыз. Анан кээ бир учурда ошол сыйынуубуз аткарылбагандыктан биз нааразы болобуз, наалыйбыз. Бирок жыйындын ичинде болгондо гана сыйынууга биз жоопторду да ала алабыз. Качан момундук менен күткөндө. Эфесктерге жазылган кат 3-бөлүмдү дагы чогуу ачабыз. Эфесктерге жазылган кат 3-бөлүм 18-аятты мен окуп берейин. Ошондой эле сүйүүгө тамырланышсын жана негизделишсин. Баардык ыйыктар менен бирге Машаяктын сүйүүсүнүн кеңдиги менен узундугу, тереңдиги менен бийиктиги эмне экенин түшүнө алышсын деп. Акыл жеткис ошол сүйүүнү таанып билишсин, Кудайдын толуктугуна толушсун деп сыйынам. Биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан, сураганыбыздан да же ойлогонубуздан да артык кыла ала турган Кудай. Жыйында Машаяк Ыйса аркылуу муундан муунга, кылымдан кылымга даңкталсын. Аминь. Биз сураганыбыздан, ойлогонубуздан да артык кыла ала турган Кудай. Ошол Кудай өзү башчы болуп турган жер бул жыйын. Жыйында Кудайдын керемет күчү бар. Мисалы үчүн конференцияда карасак, жайкы конференция, анан жакында боло турган күзгү конференция, семинарларда көптөгөн адамдарга жакшы кабарды таркаткан адамдар бар. Ошол адамдарды караганда бул адам аябай жакшы кабарды жакшы таратат деп ойлойбуз. Бирок күч ал адамда эмес, жыйында. Албетте ал адам жеке өзү аракеттенгендиктен жыйындын күчү аркылуу көптөгөн адамдарга жакшы кабарды тарката алды. Негизинде ал күчтүн баардыгы адамдын өзүндө эмес, жыйында. Менин оң колум аябай күчтүү, бир жолу мушту менен урсам өлүп каласыздар. Ишенбей эле койсоңуздар болот. Менин оң колумда негизги күч барбы? Эгерде оң колумду кесип салса, анда эч бир пайдасыз, күчсүз болуп калат. Чындыгында ошол оң колум денеге байланыш болуп тургандыктан күчкө ээ. Ал эми колум кесилип салса, анда эч кандай күчкө ээ эмесмин. 1-Корунтуктар 12-бөлүм 27-аятта силер Машаяктын денесисиңер, өз алдынча алганда дененин мүчөлөрүсүңөр. Ыйса Машаяк сабак, силер биз болсо бутактар ганабыз.
Ошондуктан биз муну туура түшүнүшүбүз керекпиз. Качан ошол сабакка бутак катары байланышканда гана биз өз жемишибизди алып келе алабыз. Ошол жөнүндө биз олуттуу түрдө ойлонушубуз керекпиз. Жыйынды Кудай бардык нерсенин үстүндө койгон. Дүйнөнүн үстүнө койгон бул жыйын. Бардык жагынан толтуруучунун толуктугуна ээ болгон жыйын. Бардыгын толтуруп туруучу ал ким? Кудай өзү. Ошол жыйын бар болгондуктан бул дүйнө жашап жатат деп айтсак болот. Андан сырткары дүйнөнүн бардык жараткан нерсенин үстүнөн жыйынды койгондуктан жыйын аркылуу бардык нерселерге биз ээ боло алабыз. Эфестиктер 3-бөлүм 10-аятта бардыгын жараткан Кудай өзүндө эзелтеден бери жашыруун болуп келген сырдын мааниси кандай экендигин бардык адамдарга ачып берген. Жыйын аркылуу периштелерге акылмандык эмне экендигин үйрөтүп жатат. Билесиздерби, периштелер дегенде биз аябай бир башкача, шунчалык күчкө ээ рухтар деп ойлойбуз. Бизден дагы күчтүүрөөк бул периштелер. Бирок ошол периштелерге да Кудай жыйын аркылуу акылмандыкка үйрөтөт. Кудайдын акылмандыгынын эң негизи болгон нерсе эмне? Бул сүйүү. Кудай билимдин жана акылмандуулуктун Кудайы. Кудайда акылмандыктын сүйүүсү бар. Бардык акылмандыктын негизи болгон бул сүйүү. 1-Корунтуктар 13-бөлүмдө эмне деп айтылат? Эгерде мен периштенин тили менен сүйлөй алсам, бирок эмне жок болсо, сүйүү жок болсо, анда мен зың эткен жезмин. Эгерде мен пайгамбарчылык кылсам, бардык сырларды билсем, бирок менде эмне жок болсо, сүйүү жок болсо, анда мен эч ким эмесмин. Эгерде мен денемди отко таштоого даяр болсом, бирок менде эмне жок болсо, сүйүү жок болсо, мунун баары пайдасыз. Периштелерге Кудай жыйын аркылуу акылмандуулуктун ар түрүн үйрөтөт, ачып берет. Ошондуктан Кудайдын акылмандуулугун биз толук түшүнүшүбүз үчүн керектелүүчү нерсе бул сүйүү. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Периштелер да ушул нерсени көрүүгө аракеттенишет. 1 Петр 1-бөлүмдү чогуу ачалы. 1 Петр 1-бөлүм 10-аят, мен окуп берейин. Силерге ырайым көрсөтүлө тургандыгы жөнүндө пайгамбарчылык кыйган пайгамбарлар ушул куткарылууну ынталуулук менен изилдешкен. Машаяктын тарта турган азаптарын жана алардан кийин даңк коштоору жөнүндө өздөрүндөгү Машаяктын рух алдын ала күбөлөндүрүткөндө кайсы жана кандай убакытты көрсөткөндүгү алар изилдешкен. Асмандан жиберилген ыйык рухтун күчү менен жакшы кабар таратуучулар аркылуу азыр силерге жар салып жаткан жакшы кабар алардын өздөрүнө эмес, бизге тиешелүү экендиги аларга белгилүү болгон. Муну периштелер да өз көздөрү менен көргүлөрү келген. Периштелер эмнени көргүсү келет? Курт жана күбө болгон адамды Кудай өзүнүн уулун жиберип, аларды куткарып алды дейт. Биз дагы өтө таң кала турган нерсе, жандай эмеспи? Кудайдын асында өмүр бою күнөө кетирип жашаган бизди, курт жана күбө болгон бизди Кудай өзүнүн жалгыз уулун жиберип, анын жанын берип, бизди куткарып алды. Муну периштелер да өз көздөрү менен көргүлөрү келген, көз арткан. Жыйын деген мына ушундай жер.
жыйындын образы дагы кандайча чагылдырылат? Бул дүйнөнү Кудай бир кылып жаратып койгон, бирок адамдар күнөө кетирүүсү менен бул дүйнөдү дагы ар кандай өздөрү каалагандай бөлүп салыштык. Эгерде биз күнөө кетирсек, анда Кудайдан алыстайбыз, Кудай менен бөлүнөбүз. Ошондуктан бул дүйнө бөлүнүп келе жатат. Дүйнөнүн акырында азыр ар дайым бөлүнүү иштери болуп жатат. Мисалы үчүн, бул дүйнөдө карасак, саясатчылар өз алдынча бөлүнүшөт, өз кызыкчылыгы үчүн. Аялдар менен эркектер бөлүнүп жатышат. Билимдүү менен билимсиздер, бай менен кедейлер ортосунда ар кандай конфликттер пайда болот. Бирок Кудай күнөөнүн азабынан бөлүнүп кеткен адамдарды бул дүйнөнү жыйын аркылуу кайрадан бириктирип жатат, биримдикке чакырып жатат. Эфесиктерге жазылган кат 1-бөлүм. Эфесиктерге жазылган кат 1-бөлүм 10-аят. Чоң окуйбуз. Ал өз убагы келгенде асмандагы менен жердегинин бардыгын Машаяктын башчылыгы астында бириктирет. Машаяктын башчылыгы астында бириктирет. Жыйындын ичинде бардык нерсе бириктирилет. Мындай жыйынтыктап кете турган болсом, жыйын бардык нерсенин үстүндө турат. Жыйын аркылуу бардык нерсени Кудай толуктап турат. Жыйын аркылуу дүйнөнү башкарат. Ушундай жыйынды буга чейин мен кандайча ойлоп жашап келдим эле? Ошондой суроо берип көрүңүздөрчү. Кудайдын үйү болгон жыйынды мен кандайча түшүнүп келдим эле? Кандайча ал жөнүндө ой жүгүртүп келдим эле? Куткарылбаган адамдар Кудайдын жыйынын жок кылабыз деген көптөгөн аракеттерди аткарып келишкен. Элчилердин иштери 8-бөлүм 3-аятта элчи Павыл куткарылганга чейин шабыл болгон учурда үйдөн үйгө кирип куугунтук алып жыйынды жок кылууга аракет кылган адам элек. Дүйнө жыйынды жек көрөт, жыйынды жок кылууга аракет кылат. Адам баласынын цивилизациясын карасак, бийликке ээ болгон учурда, дүйнө өнүккөн учурда сөзсүз түрдө алар куугунтуктай турган жер бул жыйын болуп башталат. Алардын ичинен өкүлү катары Рим империясы көрсөтүлгөн. Рим империясы эмне иш кылды эле? Жыйындарды куугунтуктаган. Дүйнөлүк цивилизацияны карасак, эгерде Европа, Америка цивилизациясы ушунчалык өнүгүп келе жатат, канчалык өнүккөн сайын эмне байкалат? Жыйындарга каршы куугунтуктар. Мисалы үчүн СССР учурунда 1917 революция болгонго чейин Машаякка ишенген элдер эле. Ишеними бар эле. Кудайга ишенген адамдар өтө көп эле. Бирок бийликке Сталиндин келүүсү менен кайрадан жыйынга куугунтуктар башталган. Ошондуктан коммунисттик мамлекет орногон. Азыр деле жыйынга каршы чыккан мамлекеттер, элдер өтө көп. Жакында эле бир мындай жаңылыкты көрдүм. Жыйында Кытайда ыйык жазууну бурмалап койгон мындайча жер бар экен. Жакан жазган жакшы кабар 8-бөлүмдө айтылат го. Ойноштук кылган аялды Ыйсанын астына ичип келет, дагы Ыйсага айтат: "Кимде күнөө жок болсо, биринчи таш ыргытсын" деп. Ошондо бардыгы абийири чыдатпастан бардыгы кетип калат. Ошондо Ыйса айтат: "Сени айыптаган бирөө барбы?" дегенде, "Жок" дейт. "Эми мен дагы сени айыптабайм"
деп айтылат го. Бирок ал бурмалоо китебинде сени мен айыптайм деп таш менен өлтүрүп коет деп жазылат экен. Билесиздерби, ушунчалык өздөрү каалагандай бурмалап коет. Аян 22-бөлүм 18-аятта ким жазууга бир нерсе кошо турган болсо, Кудай ага жазылган аламаттарды кошуп берет. Ошондуктан жыйын ишенбеген адамдар ар дайым жыйынды жок кылабыз деген үзгүлтүксүз аракеттерди жумшап келишет. Биздин мамлекетте деле. Биздин мамлекет ушунчалык өнүккөн мамлекет болду. Адамдын күчү өнүгүп келе жатат. Көптөгөн нерсени аткарыла турган мамлекетке айланды. Ошондуктан мамлекет өнүккөн сайын, адамдардын колуна бийлик тийген сайын жыйынга каршы чыгып келе жатышат. Жакан 15-бөлүмдө айтат: дүйнө силерди жек көрсө, силерден мурун мени жек көргөнүн билгиле. Эгерде бул дүйнө силерди жек көрүп жатса, таң калбагыла. Эгерде силер бул дүйнөдө болсоңор, анда дүйнө өзүнүкүн сүймөк. Силерди дүйнө жек көрөт. Эмне үчүн? Анткени силер дүйнөгө таандык эмессиңер. Дүйнө эмне үчүн Машаякты куугунтуктайт, жыйынга каршы чыгат? Жакан 7-бөлүм 7-аятта дүйнө силерди жек көрө албайт, ал эми мени жек көрөт. Анткени мен анын иштерин жаман экендигин күбөлөндүрүп жатам. Ошондуктан дүйнө Ыйса Машаякты жек көрөт. Дүйнө Ыйсага ишенген, куткарылган адамдарды да жек көрөт. Чындык үчүн куугунтукталгандар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Силерди мен үчүн куугунтукташат. Силер мен үчүн куугунтукталсаңар, мен үчүн жалган жалаага калсаңар, бактылуусуңар. Ошондуктан Машаякка ишенген адамдарды бул дүйнө жек көрөт. Жыйынды таанып билбеген адамдар жыйынды жок кылганга үзгүлтүксүз аракеттерди кылып келишет. Эмне үчүн жыйынды шылдыңдашат, эмне үчүн жыйынга каршы чыгат, жыйынды жок кылабыз деп аракет кылышат. Сиздер жыйын жөнүндө кандайча түшүнөсүздөр? Жыйын деген эмне? Ыйык жазуудагы айтылган сөздөргө таянып айта турган болсок, биз жыйынды барк албай жашаган учурларыбыз өтө эле көп. Ачыгын айтканда, 1-Коринтуктар 11-бөлүм 1-Коринтуктар 11-бөлүм 17-аят. Мен окуп берейин. Чогулганыңардын пайдасынан зыяны көп болгондуктан төмөндөгү көрсөтмөлөрдү берем. Мен силерди мактай албайм. Корунттагы бир туугандар нан сындыруу аз эмин өткөрүшөт. Бирок силерди ал үчүн мен мактай албайм дейт. Анын себеби эмнеден? 18-аятта: биринчиден, жыйын катары чогулганыңарда өз ара бөлүнүүңөрдү уктум. Кандайдыр бир деңгээлде мен буга ишенем. Бирок араңарда ар кандай көз караштар да болушу керек. Ошол аркылуу кимдердин ишенимдүү экендиги белгилүү болот. Чогулганыңар менен теңирдин кечки тамагын жеп ичүү расмисин туура өткөргөн жоксуңар. Анткени ар ким башканы күтпөй өз тамагын жей баштайт. Ошентип бири ачка калса, бири мас болуп калат. Эмне үчүн? Бул Кудайдын буйрук берген вечерясын аткарган учурда кээ бир адамдар ушунчалык көп жеп тоюп алышат. Бирөөсү тамактанбай ачка калат, бирөөсү ошол мас болуп калган учурлар да болот. Эмне үчүн? Кудайдын ишинде катышып жатып ушундай зыяндарды келтиресиңер. Муну менен силер
жыйынды барк албай жатасыңар. 22 аятты окуйун. Үйүңөрдөн ичип жесеңер болбойбу же Кудайдын жыйынын барк албай колунда жокторду басынткыңар барбы? Эмне дейин? Силерди ушул үчүн мактайынбы? Жок, мактабайм. Кудайдын жыйынын силер туура түшүнсөңөр, анда кандайча ушул иштерди аткарат элеңер. Силер кандайча оңой эле бир туугандарды сындайсыңар, соттойсуңар. Кандайча ушул жолдорго бардыңар, бири-бириңерди кечире албайсыңар, бири-бириңерди сыйлабайсыңар. Анткени жыйын эмне экендигин билбегендиктен. Мен өз уулумду өтө катуу урушкан учурум бар. Ууру деп. Кайсыл учурда? Ондуктарды алып келбеген учурда. Малахия китебинде айтылат го, ким ондуктарды алып келбесе, анда Кудайдыкын уурдаган болот деп. Кудайдыкын кандайча биз уурдай алабыз? Жада калса биз президенттин бир нерсесин уурдай албайбыз, анан Кудайдыкын кантип уурдайбыз? Бирок уурдап жатабыз го. Кандайча уурдап жатабыз? Жыйынды шылдыңдоо менен. Анткени ал жыйындын башчысы Машаяк өзү. Жыйынды айыптаганыбыз бул Кудайдын өзүн айыптаганыбыз болот. Жыйындын ичинде рухайный жашоо менен жашап жатып, Корунттагы бир туугандарга окшоп урушпагыла десе урушуп, сындабагыла деген учурда сындап, жек көрбөгүлө деген учурда жек көрүп жашашыбыз мүмкүн. Эмне үчүн? Анткени мен да жыйынды барк албагандыгым үчүн, жыйын жөнүндө жеңил ойлогондуктан. Биз башчыны шылдың катары көргөнүбүздөн, жеңил ойлогонубуздан, ал башчы ким? Машаяк өзү. Жыйын жөнүндө биз кандайча ой жүгүртүшүбүз керекпиз? Жыйын бул менин жашоом деп түшүнүшүбүз керекпиз. Анткени куткарылган адамдарды Кудай жыйынга жайгаштырды. Бул дүйнөгө калтырып койгон жок. Жыйындын ичине бизди жайгаштырды. Ошондуктан жыйын бул айыптала турган, сындала турган жер ишенбеген адамдар тарабынан. Бирок чыныгы машаякчылар жыйынды бул менин жашоом, менин өмүрүм деп биз кабыл алышыбыз керекпиз. Анткени менин жашоомдун баардык негизи, башаты так ушул жыйындан башталат деп билишим керекмин. Забур китеби 8-бөлүмдө 4-аяттан баштап айтылат: сенин колуң жасаган асман, өзүң коюп койгон ай менен жылдыздар. Сен унутпагыдай адам баласы ким? Өзүң көңүл бургудай адам баласы ким? Асмандагы шунчалык сансыз жылдыздардын астында биз турганда, өзүбүз шунчалык алсыз адам экенибизди түшүнө алабыз. Ушул Забурдун автору ушул жөнүндө айтып жатат. Кудайдын колу жасаган асман, өзү коюп койгон ай менен жылдыздар. Ошол Кудайдын астында мен киммин, адам? Кудай жаратып койгон нерселерди, табиятты көрүп, мен адам киммин, алсыз адам экенимди түшүнө алабыз. Анан жыйындын ичинде болуп туруп, анан кантип мен жыйынды айыптаганга, же болбосо сындаганга акым жетет эле? Ойлонуп көрүңүздөрчү жакшылап. Мен жыйынды кандайча кабыл алып келдим ушул күнгө чейин? Жыйын бул Машаяктын денеси. 3-күнү келип коебуз, жекшемби күнү келип койсок, ошонун баардыгы менин руханий жашоом деп элестеткен болсоңуздар, анда биз бүгүнкү күнгө чейин жыйын жөнүндө жөн эле жеңил ой менен жашап келген болобуз.
Мен башында айтып кеткендей эле жыйындын башчысы бар экендигин эч качан башыбыз эсибизден чыгарбашыбыз керекпиз. Анткени жыйында Машаяк өзү башчы катары жашайт. Ошондуктан жыйындын ичинде мен өзүмдү кандайча алып жүрүүм керек. Бул өтө маанилүү. Кудайдын үйүндө мен кандайча жашоо менен жашашым керекмин, кандайча ойдо болушум керек. Бул андан дагы маанилүү. Кудайдын үйүндө мен кандайча өзүмдү алып жүрүүм керек. Эң биринчиден башчы бар экендигин билишим керекмин. Эгерде башчы жок болсо, анда биз ар кандай өзүбүз каалагандай мамиле кыла беришибиз мүмкүн. Бир аздан кийин YouTube'дан карап көрсөңүздөр, бир адам тоокторду багат экен. Анан тооктун башын алып салат. Башын алып койгон күндө деле ошол өмүрүн сактап кала турган бир түзүлүш бар экен. Анан тооктор башы алынса деле чуркап жүрөт. Башы жок болгондуктан арт тарапка жүгүрүп чуркайт. Башы жок болсо ошентет да тоок. Элестетип көрсөңүздөр, эми жыйындын башчысы жок болсо, биз дагы ошондой кыймыл аракеттерди кылышыбыз мүмкүн. Демек, адамдын өзүнүн ою дайыма туура деп эсептеген болот. Башкаруучулар китеби 19-20, 21, 22 бөлүмдөрдү карасаңыздар. Лебилер уруусу Кудайга өз курмандыктарын алып келишет. Андан кийин ага каршы Бенжамин уруусу болуп чыгат. Кандайча Израиль элинин арасында ушундай иштер болушу мүмкүн деп Бенжаминдер аларга каршы чыкканда, лебилер Бенжамин уруусун жок кылабыз деп чечим чыгарышат. Ошондуктан ошол башкаруучулар китеби кандайча мазмундагы сөздөр менен аякталат. Аларда башчы же болбосо падыша жок болгондуктан ар ким өз каалаганын аткарды деп айтылат. Эгерде башчы жок болсо, анда адам өзү ойлогондой, өзү туура деп эсептегендей иш кылышы мүмкүн. Биз жашап жаткан бул дүйнөнүн акырында да дал ошондой. Ошол учурда падышалар, башчылар жок болгондуктан алар адашып жашашкан эле. Стандарт, норма деген жок болот. Адам өзү каалаганын айтып жашайт, өзү туура деп эсептеген нерсени аткарат. Ошондуктан аял эркек болот, эркек аял болот, өздөрү каалаганын аткарышат. Аларды башкара турган күч да жок. Ал эми Кудайдын үйүндө биз башчыга баш ийип жашашыбыз керекпиз. Ошол эң негизги бизге керектелүүчү эрежек. Башчынын эрки эмне? Анын каалаган каалоосу эмне? Ошол жөнүндө ой жүгүртүп, укканга аракет кылып жашашыбыз керекпиз. Жыйындын ичинде болууңуздар менен бүгүнкү күнгө чейин башчынын эрки эмне экендигин, анын максаты эмне экендигин, аткара турган иши эмне экендигин ойлонуп, ал үчүн сыйынып жашап көрдүңүздөр беле? Ал эми ыйык жазуу бизге кандайча жоопторду айтат? Ышая 55 бөлүмдү ачабыз. Байыркы келишим Ышая 55 бөлүм. Ышая 55 бөлүм.
8 жана 9 аяттар. 8-9. Мен окуп берейин. Менин ойлорум силердин ойлоруңар эмес, менин жолдорум силердин жолуңар эмес дейт Теңир. Асман жерден канчалык бийик болсо, менин жолдорум силердин жолдоруңардан ошончолук бийик, менин ойлорум силердин ойлоруңардан бийик. Биздин оюбуз жана Теңирдин ою ал такыр башка. Мисалы үчүн баш эмне буйрук болсо, дене ошону аткарат. Ал эми биз бүчө болгон биз өзүбүздүн ойлорубуз боюнча кылганга аракет кылабыз. Ошондуктан Ыйса бизге эмне деп айтат? Өз жолуң, өз ойлоруңду ташта. 7-аятты чогуу окуйбуз. Күнөөкөр өз жолун, мыйзамсыз жаман ойлорун таштап, Теңирге кайрылсын. Ошондо ал ага ырайым кылат. Биздин Кудайга кайрылсын, анткени ал өтө ырайымдуу. Биздин ойлорубузду ташта дейт Кудай. Ташта деген сөз кандай мааниге ээ? Кудайдын эркине өзүбүздү толук тапшыруу. Эмне үчүн? Анткени мен жеткилең эмес болгондуктан. Накыл сөздөр 3-бөлүмдү 5-аятты биз баарыбыз эле жакшы билебиз го. Бүт жүрөгүң менен Теңирден үмүттөн. Кудайды таанып бил, ошондо ал сенин жолдоруңду багыттайт. Өзүңдү акылман деп эсептебек. Ошондуктан жеткилең болгон башчы Машаякка кайрыл дейт. Ага таян. Биз дене өз алдынча эч качан ойлоно албайт, иш кыла албайт. Качан башыбыздан ошол сигнал келгенде, буйрук келгенде гана дене ошону түшүнүп, өз алдынча иштерди кылып баштайт. Эгерде биз башчыга баш ийбесек, анда башыбыз жок, чуркап жүргөн жана тоокко эле окшош болуп калабыз. Ошондуктан Теңирден үмүттөн, Кудайды таанып бил дейт. Баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле, ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Бул дагы сөз мааниси бир. Экинчи эреже, Кудайдын үйүндө биз кандайча өзүбүздү туура алып жүрүшүбүз керек. Машаяктан үлгү алуубуз зарыл. Ыйса бул дүйнөгө келген бир нече максаты бар. Кудай атанын эркин аткарыш үчүн келген, биздин күнөөлөрдөн арылтыш үчүн келген. Ар кандай Ыйсанын образын көрүп, дагы бир себебин айтсак болот. Чындыгында Ыйса бул дүйнөгө бизге үлгү көрсөтүш үчүн келген. Ыйса сууга чөмүлдүрүлүшү керек беле же кереги жок беле? Чөмүлдүрүлбөй деле койсо болмок, анткени ал Кудай өзү болгондуктан. Бирок эмне үчүн сууга чөмүлдүрүлдү? Анткени Ыйса Машаяктын өлүмү жана тирилүүсү аркылуу сууга чөмүлдүрүлүшү керек экендигин алдын ала көрсөткөн эле. Жакан 13-бөлүмдө Ыйса өз шакирттеринин бутун жууп берет. Буттарын жууп бүткөндөн кийин айткан сөзү бар. Кандайча сөздү айтты эле? Келиңиздер анда чөк ачалы. Жакан жазган жакшы кабар 13-бөлүм. Жакан жазган жакшы кабар 13-бөлүм. 12-аят. Мен окуп берейин. Ыйса шакирттеринин бутун жууп бүтүп, сырткы кийимин кийип, дасторконго кайра отургандан кийин мындай деди: силерге эмне кылганымды түшүндүңөрбү? Ыйсанын айткан сөздөрү айтылат. Өзүнүн шакирттеринин бутун жууп бүткөндөн кийин силерге эмне кылганымды түшүнүп жатасыңарбы? Силерге үлгү көрсөтүш үчүн. Мен кандай кылганымды силерге үлгү катары көрсөтүш үчүн. Ыйсадан үлгү алып жашаганыбыз бул жыйында өзүбүздү туура алып жүргөнүбүз.
ыйса кандай аткарса, биз дагы ошондой аткарып жашашыбыз керекпиз. Мыйзамды кайталоо китепти окуганда биз таң калыштуу бир нерсени байкасак болот. Мыйзамды кайталоо китеби бир максат менен жазылган, Кудайдын ар бир айткан сөзүн угуу жана аткаруу. Кандай сөздөр кайталанат? Ал китепте аткар, ук деген. Мусанын жазган китеби. Мыйзамды кайталоону чогуу ачып көрөлүчү анда. Мыйзамды кайталоо китеби 1-бөлүм 3-аят. Мен окуп берейин. Израиль элинин Мисирден чыкканына 40 жыл болгондо 11 40 жыл бүткөнгө чейин 11-айдын 1-күнү Теңир эмнени буйруса, ошонун бардыгын Муса Израиль уулдарына айтты. 40 жыл бою Муса Кудайдан эмнени кабыл алган болсо, эмнени укса, ошонун бардыгын Израиль элдерине айтты. Анан 4-бөлүмдө анын айткан сөздөрү айтылат. Кандайча сөздөр менен башталат? 1-аятта, 4-бөлүм 1-аят. Кайсы сөздөр кайталанып жатат, ошону көңүл буруп карасаңыздар. 4-бөлүм 1-аят. Ошондуктан Израиль өлүп калбашыңар үчүн жана ата бабаларыңардын Кудай Теңири берип жаткан жерге барып, аны мурастап алышыңар үчүн мен силерге аткарууну үйрөтүп жаткан көрсөтмөлөр менен мыйзамдарды ук. Силерге аткарууну үйрөтүп жаткан көрсөтмөлөр менен мыйзамдарды ук жана аткар. 6-аят. Ушуларды сактагыла жана аткаргыла. Анткени башка элдердин алдындагы силердин акылдуулугуңар менен эстүүлүгүңөр ушунда. Улам кайталанып айтылат. 5-бөлүмдө да качалы. 5-бөлүм 1-аятта Муса уккула деген сөзгө көңүл буруп 1-аятты окусак, Муса бүткүл Израиль элин чакырып алып, аларга мындай деди: Ук Израиль эли, мен бүгүн силерге айта турган көрсөтмөлөр менен мыйзамдарды уккула. Уккула деп бүтүп калган жок, аларды жаттап алгыла, аткарганга аракет кылгыла. Мыйзамды кайталоо китебинде эң эле негизги сөз бул уккула деген сөз эмес, уккула, аларды жаттап алгыла, аткарганга аракет кылгыла. 6-бөлүм 3-аятты да окуйбуз. Ошентип кулак сал, Израиль, сенин ата бабаларыңардын Кудай Теңири сага берем деген сүт менен бал аккан жерде жакшы жашап, укумдап, тукумдап көбөйүшүң үчүн ушуларды аткарууга аракет кыл. Кайсыл учурда дейт? Качан угуп, анан аткарганда. 8-бөлүм 1-аятты да карайбыз. Теңир ата бабаларыңарга убада кылган жерге барып, аны ээлеп тирүү калышыңар үчүн жана укумдап, тукумдап көбөйүшүңөр үчүн мен бүгүн силерге берип жаткан осуяттардын бардыгын аткарууга аракет кылгыла. Уккула жана аткаргыла деген сөздөр өтө көп. Мыйзамды кайталоо 17-бөлүм 19-аятты көп уккансыздар. Ал китеп анын колунда болсун, өмүрү өткөнчө окусун, Кудай Теңириңен коркууга үйрөнсүн. Ошол мыйзамдар менен көрсөтмөлөрдүн бардыгын аткарууга аракеттенсин. Мыйзамды кайталоонун негизги темасы уккула эмес, аткаргыла. Мыйзамды кайталоо 28-бөлүмдө Кудай Израиль эли менен келишим түзөт. Тил алгандыгы үчүн бата, тил албагандыгы үчүн каргыш жөнүндө. 1-аятта эмне деп айтылат? Мындайча сөздөр менен башталат. Эгерде сен мен бүгүн берип жаткан анын осуяттарын бардыгын таң аткарып, Кудай Теңириңдин үнүн угуп, тил ала турган болсоң, Кудай Теңириң сени бардык элдерден жогору коет.
9-аят. Эгерде сен Кудай Теңириңдин осуяттарын аткарсаң, анын жолу менен жүрсөң. 13-аят. Эгерде сактагыла жана аткаргыла деп мен бүгүн берип жаткан Кудай Теңирдин осуяттарын аткарсаң, Теңир сени куйрук эмес, баш кылат, төмөн жакта эмес, жогору жакта болосуң. Кайрадан эле ошол сөздөр айтылат. Укканда, аткарганда кандай баталар күтөт дейт. 28 бөлүмдө дагы Муса Израиль элине кайрылып, ушул сөздөрдүн баардыгын аткарганыңарда ыр катары жасап Израиль элине айтат. Ошол сөздөрдүн баардыгын ыр менен Израиль элине айтып бүткөндөн кийин ыйык жазууда мындайча айтылат. Мыйзамды кайталоо 32 бөлүм 32 бөлүмдө Мусанын ыры деп айтылат. 44-аят. Муса Нундун уулу Жашия менен элдин алдында туруп, ушул ырды элге угуза ырдап берди. Муса бүткүл Израиль элине ушул сөздөрдүн баарын айтып бүткөндөн кийин мындай деди. Мен бүгүн силерге айткан сөздөрдүн баарын көңүлүңөргө түйүп, балдарыңарга айткыла. Бул мыйзамдын баарын аткарууга аракеттениши үчүн балдарыңарга үйрөткүлө. Мыйзамды кайталоонун эң негизги темасы, маңызы бул уккула жана аткаргыла. Биз буга чейин сөздү угуп, кандайча жашап келдик? Угуп, унутуп койгонбуз. А негизинде аткарышыбыз керек элек. Эгерде көрө албастык, ачуулануу, бири-бирибизди кечире албагандык, биз эгерде Кудайдын сөзүн угуп, аткарган болсок, Ыйсанын дагы бир айткан осуяты бар. Жакан 13 бөлүм 34-аятта жаңы осуят берем, бири-бириңерди сүйгүлө. Мен силерди сүйгөндөй бири-бириңерди сүйгүлө. Ошол сөздү угуп биз аткарган болсок, анда бизде ашып ташыган сүйүү болот эле. Албетте аны аткарып келген адамдар дагы бар. Ошол сүйүү барбагондуктан биз Кудайдын сөзүн таркатып жашап келе жатабыз. Ал сөздү аткарып жашап келген бир туугандар бар, аткарбаган да бир туугандар көп болгондуктан. Муса жөнүндө мыйзамды кайталоо китебинде мындайча дагы айтылат. Мусага берилген баа сиздерге кызыктуубу? Мисалы, менин жашоомду, менин кылган иштеримди Кудай кандайча баалайт? Кудай мага кандай баа берет? Мусаны кандай баалаган, ошону карай кетели. Мыйзамды кайталоо 34 бөлүм 12 аятта. 12 аят 34-12. Чоң окуйбуз. Муса ал улуу иштерди, зор кереметтерди бүткүл Израиль элинин көз алдында көрсөткөн. Кудай Мусаны ушундай баалады. Муса элдерге үзгүлтүксүз Кудайдын айткан сөздөрүн жеткирип жатты. Анан Кудай Мусаны кандайча баалайт, кандайча баа берет? Зор кереметтерди бүткүл Израиль элинин көз алдында көрсөткөн. Кудайдын үйүндө биз кандайча өзүбүздү туура алып жүрүүбүз керек. Филиппиликтер 4 бөлүм 9 аятта менден эмнени үйрөнсөңөр, эмнени кабыл алсаңар, эмнени уксаңар, эмнени көрсөңөр, ошону эмне кылгыла дейт? Аткаргыла дейт. Кудайдын мыйзамын уккан адам, угуп эле тим болбостон ошол мыйзамды аткарган адам гана Кудайдын бардык батасына ээ боло алат. Акыркы Кудайдын үйүндө биз өзүбүздү кандайча алып жүрүшүбүз керекпиз? Сага жакында барам деген үмүтүм бар, бирок кечирээк барып каламбы деп ушул катты жазып жатам деп 1 Тимотей 3 бөлүмдө айтылат. 4, 5, 6 аяттар 6 бөлүмдөрдө эмне деп айтылат? Акырына чейин олку солку болбостон, азгырылбастан
ушул Кудайдын үйүндө аягына чейин туура жаша деген темалар айтылат. 1 Тимотей 3, 4, 5, 6 бөлүмдөр. Азгырылбашың үчүн Кудайдын үйүндө болушубуз үчүн аягына чейин ага таянып, аягында Теңир менен жолуга алабыз. Эч качан көңүлүбүздү чөктүрбөй, баш тартпастан акыркы аятты чогуу ачалы. Еврейлерге жазылган кат 3 бөлүм. Еврейлерге жазылган кат 3 бөлүм 14 аят. 3 бөлүм 14-тү чогуу окуйбуз. Баштапкы ишенибизди акырына чейин бекем сактаганда гана, мен 15-тү окуп коюп турум, 14-тү окуйбуз. 14-тү кайрадан окуйбуз. Баштапкы ишенибибизди акырына чейин бекем сактаганда гана Машаяк менен катышыбыз болот. Машаяк менен катышыбыз болот. Кайсыл учурда? Ишенимибизди акырына чейин бекем сактаганда. Эң башкы ишенген күндөн тарта аягына чейин. Ошондуктан жыйында же болбосо Кудайдын ичинде эч качан биз олку-солку болбостон, азгырылбастан жашашыбыз үчүн жүзүм сабагы жөнүндө дагы бизге сабак үйрөткөн, үлгү көрсөткөн. Анан кийин Сулайман падышанын убагында дагы баланы ортого алуу менен кичинекей бала анын апасы ким экендигин далилдеп көрсөтүш үчүн дагы чындык дайыма көрсөтүлгөн. Ал үчүн биздин жашообузда жыйын канчалык маанилүү экендигин, жыйын канчалык биз үчүн барктуу экендигин ар дайым ой жүгүртүп жашашыбыз керек болот, чогуу сыйынабыз. Кудай сиздин сүйүүңүзгө, улуу ырайымыңызга ыраазычылык билдиребиз. Ыйса Машаяктын улуу сүйүүсү аркылуу, тирилүүсү аркылуу бизге куткарылуу тартуулап, куткарылуудан кийин бизди өз жыйыныңызга алып келдиңиз. Ошол жыйындын ичинде өзүңүз башчы катары дайыма бизге кам көрүп, бизди коргоп, бизди ойлорубуздан алыстатып, сизге гана таянып жашай турган адамдардан кылып жетектеп келесиз. Ал үчүн сизге гана ыраазыбыз. Жакында боло турган күзгү конференцияда дагы Кудай өзүңүз жардам бериңиз. Мындан аркы жашообузда дагы ар дайым жардам берүүңүздү суранып, дайыма бизди жыйындын ичинде коргоп келүүңүздү суранабыз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын исминен сыйындык. Аминь.